Атамекен партиясынын түрмөдөгү лидери, учурда Мирсейит Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунда даарыланып жаткан Өмүрбек Текебаев 16-июнда Азаттык менен болгон маегинде экс-президент Алмазбек Атамбаевди жоопко тартуу, анын кол тийбестиктен ажыратуу тууралуу сунуштар боюнча көз карашын билдирди. Мен Атамбаевдин кыргыз тарыхындагы орду, анын келтирген залакаларын так аныкталып, далилденип, элдин алдында да, соттун алдында да жооп беришин каалаган адамдардын биримин. Ага менин моралдык укугум бар деп эсептейм. Мен камалып калганыма өч алуу, таба кылуу максатында эмес, камала электе эле 2016-жылы Атамбаевдин кылмыштарын санап, импичмент маселесин көтөргөнбүз. Менин камалышыма негизги себептердин бири дал ошол. Ошондуктан Атамекен партиясы 2016-жылы баштаган иштин аягына чыгарышы биз үчүн эле эмес, Кыргызстан үчүн да маанилүү деп ойлойм. Бирок мен айткам да, мени түрмөдөн кол чабуулар менен чыгарасыңар деп. Атамбаевди бүгүн шашып камап алып, эртең ал да кол чабуулар менен чыгышын мен каалабайм. Аны бүгүн шашып камап коюп, кийин өзү жактырбай чанып жүргөн эл аралык уюмдарга кайрылса, алардын колдоосу менен акталып чыгып каарман болушун каалабайм. Ошол себептүү күнөөнү коюш үчүн кылдат иликтеп чыгып, далилдерди таап, элди ынандырып, тарыхый документтерди бекемдеп, андан кийин жоопко тартыш керек деп эсептейм. Парламент 10-июлда Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин ажыратуу тууралуу комиссия түзгөн.